Эфирде апта ичинде орун алган окуяларды камтыган күндеми жыйынтык аналитикалык программасы назарыңыздарда. Студияда Айбек Исабеков, саламатсыздарбы? Кыргызстанда эл жана турак жай фондун каттоо өнөктүгүнө туура 1 ай калды. Бул жолку эл каттоонун уникалдуулугу электрондук форматта өтө тургандыгы болуп жатат. Кадамжай районундагы 50 үй бүлөгө 100 000 сом өлчөмүндө гранттык акча берилди. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен Бириккен Улуттар уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы өлкө боюнча социалдык жактан аяр категориядагы жалпы 100 үй бүлөгө жардам көрсөтүү максатында инновациялык пилоттук долбоорду ишке киргизген. Акыркы убакытта Жалал-Абад облусунда гемодиализ алгандардын саны көбөйгөн. Алардын 70% жашы улуулар болсо, 30% жаштар түзүшөт. Адистердин айтымында бөйрөк ооруларынын келип чыгуусуна бир топ факторлор таасир этет. Алдыда ушул жана башка негизги окуяларга кенен токтолобуз. 21 февраль дүйшөмбү. Жалал-Абадта эмделгени жана оорубагандыгы тууралуу жасалма ПЦР анализдерин берип жүргөн лаборатория аныкталды. Атайын кызмат лабораториянын өкүлдөрү авиакасса адамдар менен сүйлөшүп алып, өлкө чегинен тышкары жүргөн жарандарга сатып жүргөнүн ачыктады. Билим берүү министринин орун басары Надира Жусупбекова Кыргызстанда азык-түлүктүн баасы кымбаттагандан бери мектептерде окуучуларга бир мал ысык тамак берүү маселеси кыйындаганын билдирди. 20 январда Кытайдын баш каласы Пекин шаарында кышкы Олимпиада оюндарынын жабылуу аземи өттү. Оюндардын жүрүшүндө жалпысынан спорттун 15 түрү боюнча 109 медалдын комплектиси ойнотулду. 22 февраль шейшембе. Президент Садыр Жапаров өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына билдирүү калтырып, анда дыйкандарга жеңилдетилген насыялар берилип жаткандыгын жана аны алган жарандар максатка ылайык жумшосун суранып кайрылган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен облусуна болгон 2 күндүк жумушу сапарынын биринчи күнү аймакта жайгашкан бир катар өндүрүш объектилерин кыдырып чыкты. Үйлөнүү той, үй бүлөлүк салтанаттарды, маркумду акыркы сапарга узатууда чыгымдарды кыскартуу боюнча мыйзам долбоору даярдалууда. 28 февралда мыйзам долбоорун талкуулоо боюнча Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитети парламенттик угуу өткөрөт. Быйыл Жалал-Абад шаарында бир катар жолдор кеңейтилип, жарандар басуучу тротуарлар курулат. Алардын бири унаалардын кыймылы көп болгон Шопоков көчөсү. 23 февраль шаршембе. Бул күнү Ноокат районунун Көкбел айылында жашы өтүп калган жубайлар жана алардын 9 жашар небереси көмүр исине уланып каза болушту. Акыркы убакта Жалал-Абад облусунда гемодиализ алгандардын саны көбөйгөн. Алардын 70% жашы улуулар болсо, 30% жаштар түзөт. Токтогул суу сактагычында суу азайып кеткенине байланыштуу Улуттук Энерго Холдинг калкты жарыкты үнөмдү пайдаланууга чакырды. 22 февралга карата Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 8,4 миллиард куб метр көрсөткүчкө чейин азайып кетти. 24 февраль бейшембе. Бул күнү таңгамал Украина менен Орусиянын ортосундагы кырдаал күчөдү. Орусиянын президенти Владимир Путин ошол эле күнү элге чукул кайрылуу жасады. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Украинага барууну пландап жаткан мекендештерди жолго чыкпоого чакырды. Министрлик Украинанын аймагында жүргөн кыргызстандыктарды өлкөнүн мыйзамдарын сактоого үндөдү. Жогорку кеңештин 24 февралдагы жыйынында депутат Айбек Маткеримов Украинадагы жүргөн кыргызстандыктар Киевдеги элчилик менен байланыша албай жатканын, өлкөдөн чыгып кетүүгө жардам сураганын айтып чыкты. Бул жылы Баткен облусуна мамлекеттик бюджеттен 3 миллиард сомдун тегерегинде акча каражаты бөлүнөт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожоешев билдирди. 25 февраль жума. Сузактагы салык органынын инспектору ишенимден кеткендигине байланыштуу кызматынан бошотулду. Бул туурасында мамлекеттик салык кызматынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Өлкө башчысы Садыр Жапаров 24 февралда өлүм болгон үйдө мал союшуна тыюу салган жарлык чыгарды. Максаты коомдогу ысырапкерчиликти жоюп, калктын социалдык абалын жөнгө салуу. Кыргызстанда эл жана турак жай фондун каттоо өнөктүгүнө туура 1 ай калды. Бул жолку эл каттоонун уникалдуулугу электрондук форматта өткөндүгү. Президент Садыр Жапаров 24 февралда өлүм болгон үйдө мал союлушуна тыюу салган жарлык чыгарды.
Максаты коомдогу ысырапкерчиликти жоюп, калктын социалдык абалын жөнгө салуу, мыйзам күчүнө киргенден тарта президент жергиликтүү бийликтен ак үйдөгүлөргө чейин аткарылышын көзөмөлдөп, аткарылбаган шартта катуу чараларды колдоноорун эскертти. Ал эми бул чечимди муфтият өкүлдөрү да ырастап, динде да мындай жоо каралбаганын айтышты. Кененирээк кабарчыбыз баяндайт. Мал союш керек, акча барбы? Эч нерсе сойбой эле койгула. Чыгымдын кереги жок. Мыйзамды билесиз да. Мамлекет башчысынын жарлыгына ылайык жаназада мал союлса мыйзамдын негизинде катуу чара көрүлөт. Бул боюнча президент өз кайрылуусунда билдирди. Мамлекет башчысы мындай талапка каршы чыккандар дагы бар экенин белгилеп, буга байланыштуу 2019-жылы уулу каза болгондо тооктагы сойдурбай койгонун мисалга алды. Илгертеден бери жалпыбызга белгилүү болуп келгендей, өлүм чыккан үйдө той болуп жаткандай сезилет. Колунда жоктору бир бодо, колунда барлары 5тен бодо мал сойгон учурлар бүгүн дагы уланып келет. Жыйынтыгында азыр дагы колунда жок үй бүлөлөр колунда барларга таңдашып, кору намыс калтырып, саап ичи олтурган жалгыз уюн союп, жакынын акыркы сапарга узатып, натыйжада эч нерсеси жок олтуруп калган учурлар четинен кездешет. Ошондуктан кемибиз болбойлу, барыбызга эреже бирдей болуп, жалпы эрежеге баш ийүүгө чакырам. Антпесек өлүм чыккан үйдө аза күтүүнүн ордуна казан эт кайнап, табак эт тартылып, той сыяктуу көрүнүштөр болуп жатканы бүгүн да болуп жатат. Жарлыктын максаты калктын социалдык турмушун жакшыртып, ысырапкерчиликти бөгөттөө. Мыйзамда төмөндөгүдөй талаптар камтылган. Экинчи, үчүнчү беренесинде айтылып атат. Ар бир областтагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү ушул салтанаттуу, үй бүлөлүк салтанаттуу иш-чараларды жана маркумдар эскери боюнча тиешелүү жоболорду, тиешелүү көрсөтмөлөрдү иштелип чыксын деп атат. Ошондой эле бул иш-чаралардын баардыгын тең элге түшүндүрүү үчүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысына, ошондой эле жалпыга маалымда каражаттардын өкүлдөрүнө эң негизги дагы күч ушул Кыргыз Республикасынын мусулмандар диний башкармалыгына жана ошондой эле муфтиятка дагы жүктөлүп атат да. Жарлык менен Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгына диний ырым-жырымдарды, маркумду эскерүү үрп-адаттарын, маркумга арналган иш-чараларды өткөрүүдө ысырапкерчиликке жол бербөө жана алдын алуу максатында тиешелүү фатваларды чыгаруу сунушталмакчы. Ошол айыл, ошол район деңгээлинде, шаар деңгээлинде ар бир областта бул жаатта түшүндүрүштөр болот. Бул туурасында, ошол туурасында мурда эле фатва чыккан. Ошол маркумду акыркы сапарга узатуу маселесинде илгери эле чыккан. Бул жерде ал жерде бардык. Бул жерде ал жерде баягы ошол канча күн кармаш керек, кандай узатыш керек, кандай кепилделиш керек, ошонун бардык ине-жибине чейин айтылган фатва бар. Мурдатан эле. Себеби динде баягы өзгөрбөй турган маселелер бар да. Бул кандай гана болбосун, кандай гана жагдай болбосун. Ошонун алкагында мурда эле фатва чыккан. Ошон үчүн бизге бул кошумча плюс болот да. Дагы да мисалы үчүн биз жеткизе албай турган, биз түшүндүрө албай турган жерде ошо элди мисалы үчүн бул жакта жөн эле эмес, президенттин жарлыгы бар. Ушунун алкагында биз давай келгиле эми туугандар. Баягы абалыбызды оңдойлу дегенге бир жакшы шарт түзөт. Буга улай коомдук ишмерлер жана айрым жогорку кеңештин депутаттары өлкө башчысынын жарлыгын туура кабыл алганын чечимдешет. Ошол эле учурда бул багытта коомчулукка түшүндүрүү иштерин күчөтүү зарылдыгын айтышууда. Президентибиздин койгон указы өтө тууру. Биз мындан бир жактуу карабашыбыз керек, ар тараптуу карашыбыз керек. Ар тараптуу карап туруп бул жерден биз көп жагынан утабыз. Эгерде президенттин указына моюн сунуп, ошону жерлерде вертикалдык түрдө биринчи кезекте аткаруу бийлиги тарабынан белгилүү бир көрсөтмө жобосу иштеп чыгып, ошол көрсөтмө жободо көрсөтүлүш керек. Ар бир айыл өкмөт, ар бир райондо өзүңөрдүн шартыңарга, элдин жашоосуна, менталитетине, көз карашына, мынга чейинки жасалып келаткан үрп-адатка, салт санага ыктап туруп, өзүңөрдүн иш-чараңарды аныктап чыгып, элдин жашоосуна карата аныктап чыгып, айылдык кеңештердин депутаттарынын сессиясында бекитип, айыл өкмөт менен колду койдуртуп, анан элге ошону түшүндүрүп жеткиргиле дагы ашыкча чыгымдарды токтоткула. Ушундай заманда көп тиги Манастан чубак кембекенде эле бирөө каза болсо эле
Emne soyuptur. Oy 2 жылкы 5 кой союптур. Десе анан беркилерди ушундай болуп калса элге уят болобузбу, ошолордон калабызбы, казан оттон түшүп калгансып деп баягы кыргыздын сыймыккорлугу менен алар күргүчтөтүп, мал союп, элди чогултуп, даже аны саз келгенсип жана ат чабыштарды, эр алыштарды, андай мындай немелердин улак тартмай, ушундайларды уюштуруп жиберишет. Халктын калың катмарындагы ысырапкорчулукту жоюуга багытталган жарылыкты кубатташты. Мындан ары анын ишке ашуусуна жашоочулардагы жапатырмак жардам берүү керектигин белгилешүүдө. Ошону туура кылат балам. Себеби бирөө кедей, бирөө бай. Yani кедейдин колунда жок болсо карыз алып союп атат. Ошону туура кылат. Мен туура деп эсептейм балам. Мал союлбасын деп колдойбуз, өтө туура. Ал жөн эле шариятта жок. Адам өлүп кыйналып атса, өзүң аза күтүп атсаң, ар жакта элдин баарын чогултуп алган мал союп, анан той менен айырмасы жок болуп калды. Өлгөндүнчө. Мен оюмча эң туура чечим. Мал союлбай эле, жөн эле башка мамлекеттерде ушундай го. Жөн эле бир Куран окутуп эле анан кийин узатып коюшат. Бизде да ошондой болсо эң жакшы деп ойлойм. Мунун алдында Жогорку Кеңештин айрым депутаттары той ашты чектеген мыйзам долбоорун даярдаган. Анда маркумду акыркы сапарга узатууда катышуучулардын саны чектөөсүз болот жана боодомал союлбайт. Маркумдун элесине арналган иш-чаралар 100дөн 300гө чейин адамды чакыруу менен өткөрүлөт деген жобо дагы бар. Мыйзам долбоорунда бул талаптарды бузгандар жоопко тартылат. Ал эми кызмат адамы болгон болсо иштен дароо алынат деп жазылган. Алишер Асанов, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Акыркы убакытта Жалал-Абад облусунда гемодиализ алгандардын саны көбөйгөн. Алардын 70% жашы улуулар болсо, 30% жаштар түзүшөт. Адистердин айтымында бөйрөк ооруларынын келип чыгуусуна бир топ факторлор таасир этет. Дарыгерлер жарандарды жылда медициналык кароодон өтөп, ооруган кезде адистерге кайрылууга чакырышат. Бөйрөктү алмаштырууга тажрыйбасы жеткен дарыгерлер Жалал-Абадта дагы бар. Бирок мындай ири операция үчүн медициналык аппараттар жок. Жабдуулардын жоктугу кардиологтордун да ишмердүүлүгүнө таасир этүүдө. Эгер бул маселелер чечилсе, түштүк аймактык жүрөк кан тамыр хирургия илимий борборунда жүрөк, бөйрөктү алмаштырууга мүмкүнчүлүк түзүлмөк. Паспорт алгандан кийин эми иштесем деген маалда ооруп калдым. Өзбекстандан 2016 жылы көчүп келген Каныбек Ерматов 4 жылдан бери гемодиализ алат. Бейтап жумасына 3 жолу мындай 4 сааттык процедурадан өтүп турат. Биринчи түшкөндө ошто Юрфада 3 ай неме кылдым. Кийин 3 айдан кийин жерде түшүп калдым да. Жаңы ишке түшкөндөн кийин ошондон бери шейлемде жакын болуп калып. Жалал-Абад облустук ооруканасынын гемодиализ кызматын көрсөткөн медициналык бөлүмүндө толук кандуу шарт жок. Бирок облус аймагында 2 мекеме бул кызматты көрсөтүп келет. Евродиализ мекемеси 2018 жылдан бери иштеп, күнүнө 3 нөөмөттө 75 бейтапты тейлейт. Өлкө боюнча бейтаптар гемодиализди бюджеттик негизде милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду жана мамлекеттик өнөктөштүк багыты менен алышат. 2 айлап жүрүп калчу. Пациенттерге чындыгында баягы шарты оорулорго, шарты барларга деле мисалы айына 60 миңге чейин төлөп алыш бул кыйын болуп келген да. Азыр мына жаңы бийлик келгенден бери былтыр 2020 жылдын 21-жылдын башынан бери буюрса ушу тезилип өтүп атат азыр мамлекет бюджетке. Адистер акыркы убакта өнөкөт бөйрөк оорулары жыл сайын көбөйүп жатканын айтышууда. Дарыгерлер экологиянын бузулушу, туура эмес тамактануу, жугуштуу оорулар жана ашыкча иштөө себеп болуп жатат деп эсептешет. Нефролог жарандарды жылына 1-2 жолу медициналык кароодон өтүп турууга чакырат. Ал эми үй шартында дарылануу ден соолукка кооптуулук жаратат дейт. Качан стрептококкой инфекциялар организмге түшкөндө, бул көбүнчө грипп, ОРВ деп коет, орстый вирусный инфекция деп коет. Ошолор алып келет, ангина, танзилит деп коет, тамак оорусу да бардыгы. Ошол мезгилде температура болот, өзүн аябай слабость сезет, сөөктөрү какшап ооругандай болот, температура пайда болот, температурасы. Ошол мезгилде, ошол период башталганда сразу дарыгерге көрүнүш керек. Дарыгердин гана жазып берген дарылары менен дарыланыш керек. Керектүү анализдерди тапшырып калыш керек. Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев билдиргендей, бийлик гемодиализ үчүн жыл сайын 1 миллиард 500 миллион сомго жакын акча сарптайт. Деген менен өлкөдө нефролог, эндокринолог, психиатр сыяктуу адистер жетишпей турганы маалым болду.
Жалал Абад облусу боюнча мурдагы жылга салыштырмалуу гемодиализ алууга муктаж болгондордун саны көбөйгөн. Алсак алардын 70%-ын улгайгандар түзсө, 20-30%-ын жаштар түзөт. Бүгүнкү күндө дарттын кесепети менен күрөшүп жаткан дарыгерлер жарандарды оорунун алдын алууга чакырышат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Кадамжай районундагы 50 үй бүлөгө 100 000 сом өлчөмүндө гранттык акча берилди. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен Бириккен Улуттар уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы өлкө боюнча социалдык жактан аяр категориядагы жалпы 100 үй бүлөгө жардам көрсөтүү максатында инновациялык пилоттук долбоорду ишке киргизген. Бул пилоттук долбоор республиканын 2 районунда иштеп баштады. Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө оор турмуштук кырдаалдан чыгуу үчүн ишкердик жүргүзүүгө көмөк көрсөтүү максатын көздөйт. Долбоор натыйжалуу болсо башка райондорго да жайылтылат. Аймактык кабарчыбыз Кадамжай районунда унааларды оңдоочу устакана иштетип, өзүнө керектүү болгон шаймандарды сатып алган Өмүрбек Тешебаевке жолуккан. Өмүрбек Тешебаев короосунун бир бурчунда автоунааларды оңдоп, устачылык аркылуу үй бүлөсүн багып келет. Буга чейин жетиштүү шаймандары жоктугунан кардары аз болуп, тапкан акчасы да турмуш тиричилигине бирде жетсе, бирде жетпей келген. Социалдык камсыздоо министрлиги Бириккен Улуттар уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы менен биргеликте 100 000 сом өлчөмүндөгү гранттык акчага керектүү болгон шаймандарды сатып берди. Сварка аппарат алдым. Жаңыдай пол автомат. Күзүп түздөөмөй домкрат алдым. Краска чечкенге компрессор. Ошол жакшы. Машиндай урулган. Жаңы бузук машиналарды алып, сваркалап, краскалап сатам. Күйөөм устачылык, колдо өнөрү бар, инструменти жок үчүн азыр андай иштерди неме кылбай жатат. Инструменти бар, Кудайга шүгүр, мындан буяка кыла берет. Мындан алдыңа эле кылып жүрдү, энди бар инструментиге кылып жүргөн. Энди азыр ушул инструмент сварка, компресстер, күлүштөрдү алган үчүн Кудай буйрса мындан буяка иштерин дагы өздөштүрөт деген оюбуз бар. Бириккен Улуттар уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы социалдык жактан аяр категориядагы 100 үй бүлөгө жардам көрсөтүү максатында инновациялык пилоттук долбоорду ишке киргизген. Жумгал жана Кадамжай райондорунан 50дөн үй бүлө айыл чарбасы, тигүү кызматтары сыяктуу ишмердүүлүк жана башка демилгелер үчүн колдоо алышты. Кадамжай райондук жергиликтүү бийлиги бул үй бүлөлөрдү оор турмуштук кырдаалдан чыгаруу үчүн мындан ары да көз салып турушат. Кийинки булардын ошол өндүрүп чыккан продукцияларын, буюмдарын өзүбүздүн районубуздун аймагындагы базарларда ошол жерлерде сатыкка чыгарган учурларда колдоо максатында жардам көрсөтөрүбүздү аким баш болуп айтты. Ошолардын чыгарган продукцияларын биз колдосок, булар келечекте ошол өзүнүн продукциялары менен өздөрүнүн үй бүлөлүк бюджетин камсыз кылып, жакынчылыктан жоюп, кийин булар дагы башка бир иш орундарын, жумуш орундарын камсыз кылып, дагы өздөрүнүн жакыр үй бүлөлөргө жардам берет деген ойдо иштер жүргүзүп жатабыз. Кадамжай районунда аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн саны жыл сайын азайып жатканын акимдин орун басары билдирди. Буга чейин жалпы кожолуктардын 25%га жакыны жакыр үй бүлөлөрдүн катарына кошулса, акыркы жылдары бул көрсөткүч 3%га азайган. Бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы менен баягы иштерди аткаруу менен жөндөн жөн эмес, ошол жакыр үй бүлөлөрдөгү адамдарды ишке тартуу менен май, ун берүү менен дагы бул жакырчылыкты жоюу боюнча иш аракеттер жүрүп атат. Бул боюнча өзүңүздөр билгендей социалдык паспорттор түзүлүп, ошол ар бир үй бүлөгө көңүл бурулуп, иштер жүргүзүп, күндөн күнгө ушул жакырчылыктын санын азайтуу боюнча иштер жүрүп атат. Баткен облусунда 14 000ден ашуун аз камсыз болгон үй бүлө каттоодо туруп, 45 396 бала 810 сомдон жөлөк пул алат. 1 марттан тартып өзгөчө макамы бар 62 айылдагы 17 000 балага жөлөк пул 2 эселеп берилет. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Кыргызстанда эл жана турак жай фондун каттоо өнөктүгүнө туура 1 ай калды. Бул жолку эл каттоонун уникалдуулугу электрондук форматта өтө тургандыгы болуп жатат. Каттоо аркылуу Кыргызстандын калкынын саны, өлкөнүн аймагына боюнча калтын бөлүштүрүлүшү, алардын социалдык жана экономикалык абалы, улуттук жана тилдик курамы, билим деңгээли боюнча маалымат такталат. Ушул тапта эл каттоону өткөрүүгө кызуу даярдыктар жүрүп жатат. Ага 28 000ге жакын жумушчулар тартылуусу күтүлүүдө. Кененирээк Асел Сыдыкова сөз кылат.
Кыргызстанда эл жана турак жай фондун каттоо өнөктүгүнө туура 1 ай калды. Ушул тапта ага карата республиканын бардык аймактарында кызуу даярдыктар көрүлүүдө. Өлкөдө 3-чү жолу өтүп жаткан эл каттоо бул жолкусунда электрондук форматта жүрөт. Улуттук статистика комитети 25 марттан 3 апрелге чейин өтө турган каттоону өз убагында жана сапаттуу өткөрүү максатында каттоо иштерине тартыла турган кызматкерлерге окутууларды улантууда. Ошол ар бир аймактарда ошо 2556 бизде точка болот, кабинеттер ачылат. Ошол жерде биздин ошол координаторлорубуз, инструкторлорубуз ошол жерде отуруп, булар ар биринин ноутбугу менен ошол информацияны чогулта баштайбыз. Бул 25 мартта баштала турган эл каттоону ошолор основной ошолор жүргүзөт да. Андан тышкары 24837 бул эл каттоочулар. Алар ар бир үйдө, үй чарбасынын баарын үйдөгү жашоочуларды каттап туруп, ошо жана биз айтып аткан 2556 эмеге точкага биздин координаторлорго информацияны берип турат. Ош шаарындагы ушул өнөктүккө карай бир топ даярдык менен бара жатышат. Учурда Ош шаарында 22 каттоо бөлүмү түзүлүп, 113 инструкторлук контролерлорду жумушка кабыл алуу, ошондой эле 1079 каттоочуну кабыл алуу боюнча жумуштар жүргүзүлүп атат. Эл каттоонун алкагында бүгүн Ош шаарында өлкөнүн түштүк аймагындагы жалпыга малымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө да семинар уюштурулду. Анткени бул өнөктүктө коомчулукту туура маалымат менен камсыз кылууда журналисттердин орду чоң. Журналистика данных деген данныйлар менен иштөө журналистикадагы абдан бир мындай талапка, акыркы заманбап талапка жооп бере турган ыкмалардын бири болуп калды. Ошон үчүн эл каттоо өткөрүүнүн азыркы өткөрүп аткан максаты дагы ушу журналисттерге болду. Мисалы Кыргызстандын бир эле элинин санын эмес, ошол эле кезде жумуртканын саны, мисалы кече канча жумурт калды, мурдагы күнү канча жумурт калды. Статистикалык маалыматтар менен журналисттер аябай тыгыз иштейт да. Ошон үчүн дагы бул журналисттерге өткөрүлдү. Анан бул канча 10 жылдан ашык болуп кетти. Эл каттоонун негизги иш чарасы башталгандыктан маалыматты элге журналисттер берет. Ошон үчүн журналисттерге дагы өткөрүлдү да. Анан бул жерде көбүн эсе ушул жерде эл каттоо кандай негизде өткөрүлөт, электрондук түрдө деп атышат. Аны бергенде дагы журналисттер кантип берет. Аларды баягы цифра берип аткан мезгилде да адашуулар болбосун, мына ошого көңүлүңөрдү өзгөчө буруңуздар деп айтылып атат. Албетте бул семинардын бир жыйынтыгы баягы журналисттер үчүн бир жакшы жыйынтык берет деп ойлойм. Эл жана турак жай фондун каттоо өнөктүгүнө республикалык казынадан 321 миллион каражат ажыратылган. Бөлүнгөн сумма убактылуу жумушка тартылган 28 миңге жакын жарандардын айлык майнасына жумшалмакчы. Ал эми аларды окутууга, тиешелүү медициналык каражаттар менен камсыз кылуу Орусия Федерациясынын каржылык көмөгү менен ишке ашат. Биз окууларды өткөргөндөн кийин биз мына азыр мындан кийин инструкторлорду окутабыз, андан кийин каттоочуларды. Буларды, значит, баягы каражат маселелери бюджетте каралган. Андан ташкары мына өзүңөргө көрсөңөр керек, жерлерде өткөрүү боюнча баягы баннерлер бардык айыл өкмөттөрдө иш чара катары уюштурулган. Бейле кетсек, улуттук эл каттоо 10 жылда бир жолу өтөт. Кыргызстанда 1999-2009 жылдар өткөрүлгөн. Эл каттоого катышуу бардык жарандар үчүн милдеттүү жана суроолорго жооп берүүдөн баш тартууга болбойт. Баш тарткан учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартылат. Сурамжылоо бул электрондук форматта. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары. Азык түлүктөрдүн баасынын жогорулашы дүйнөлүк рынокко байланыштуу. Мындай пикирин соодагерлер жана экономисттер билдиришүүдө. Коронавирус пандемиясы базардагы баалардын кымбатташына алып келген. Ал эми кымбатчылыктын алдын алуу үчүн мамлекет жарандарга бир топ шарттарды жаратууда. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Азык түлүк баалары дүйнө жүзүндө болуп жаткан кымбатчылыкка байланыштуу көтөрүлүп жатат. Коронавирус пандемиясынан кийин базар баалары кескин жогорулаганын сатуучулар белгилешүүдө. Бир эле биздин Кыргызстанда же Жалал Абадта же Ошто эле болгон жери жок. Бул весь мир боюнча, дүйнө жүзү боюнча. Себеби после пандемия бардык ишканалар негизи производительдер жумуш токтогон.
ошондон кийин бул кымбатчылыктын өсүшү келип чыкты. Бул жерде азыр биз алып сатабыз, допустим, Россиядан келет, Бишкектен келет дейли. Биз өзүбүздүн налогко чыкчу, өзүнүн эмеге чыкчу акчаны да кошо албай жатабыз. Чын-чынына келгенде, бу жерде мамлекет башчыларынын күнөөлөшүнүн азыр кереги жок. Мисалы үчүн мына сүмөлөктүк буудайды биз 35тен алдык. Биз бизде кошуп сатышыбыз керек да, туурабы? Кыргызстан эмес да, башка жерде да мен жакында эле Россиядан келдим, аякта деле кымбат го, бир көйнөк алсак 12 000 бир простой көйнөк алсак. Россияда. Этке болгон баа былтыркы жылга салыштырмалуу 40-50 сомго жогорулаган. Анткени мал багуудагы чыгымдардын баасы өскөнү менен байланыштырышат. Жем кымбат болуп атат эке, бакыш кыйын болуп атат. 5-6 ай бакат экенин алгандан кийин күн жери 34 сом болуп атат да азыр 1 килосы. Бурун 22 сом болчу. Бакыш ham кыйын болуп атат эке, азыр даже быйыл бука баккандар почти пайда ham кылбай атат эке, өзүнүн изинде сат. Кой азыр эке 500 сомдон актабай атат дагы. Кой базарда көтөрүлүп кетти. Мына койлор 500 сомдон түшүп базарда алды. Изине сатты алды. Аны менен катар айрым азыктардын баалары өткөн жылга салыштырмалуу төмөндөгөн. Алсак өткөн жылы сабиздин килограммы 90 сомдон сатылса, учурда 25 сомдон. Былтыр мисалы үчүн 90 сомдон саткам сабизди. Быйыл альмасы жакшы. Местный мисалы үчүн 25 болуп атат мыналар сабиздар. А Өзбекстандыкы 30 сом болот. Азыр нормально. Былтыркы караганда пияз 15 сом, 20 сом болчу. Азыр 18 сом болуп калды, оптом капка. 20 сатылат. Жол кереге 1 сом коюлат да. Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттик базар бааларына көзөмөл жүргүзүшөт. Азык-түлүктүн кайсыл бир түрүнүн баасы 1 айдын аралыгында 20% жогорулап кетсе чара көрүшөт. Ал эми өткөн жылга салыштырмалуу социалдык маанилүү товарлардын көпчүлүгүнүн баасы төмөндөгөнүн билдирүүдө. 1 айдын ичинде 20% жогору өсүп кетсе, биз ыйгарымдуу өкүлчүлүккө, азыр президенттин эмесин өкүлчүлүгү мен биргеликте экономика министрликке сунуш жазабыз. Анан кабинет министров токтом кабыл алса, баалар жөнгө салуу боюнча. Баалар жөнгө салынат. Азыр эттин баасы 530 сомго чейип кетиле койду. Азыр 500 сом, бир почти 10%, 7-8% төмөндөдү. Мына сабиз көрүп атасыңар, былтыркыга салыштырмалуу почти 3 эсе төмөндөгөн. Дүйнөлүк рынокто баалар көтөрүлгөн. Бул көрүнүш өлкөдөгү базар бааларына да таасирин тийгизүүдө. Ал эми кымбатчылыктын алдын алууда болсо, ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоо керектигин экономисттер билдиришүүдө. Нефтинин баасына тиешелүү. Сөзсүз сырьёну дагы, товарды дагы бул Кыргызстанда автомашинамен ташып келебиз. Бул деген бензин. Бензин баасын бүгүн билебиз канча экенин. Ал сөзсүз баага кошулат. Дүйнөлүк рынокто бул баа көтөрүлүп атат. Биз эле эмес, Европада, даже ошол эле Америкада. Биз жөн эле мисал Казакстандагы акыркы окуя бул таасирин тийгизет. Биз унду Казакстандан алабыз негизи, ошондон импорттойбуз. Ошон көп маселелер таасирин тийгизет. А так бизде эле эмес, бул дүйнө жүзү боюнча баа көтөрүлөт. Жалпысынан айыл чарба багытын арнап жеңилдетилген насыя берүүгө 26 миллиард сом бөлүнгөн. Мунун ичинде 1,5 миллиард сом үрөн сатып алууга, 1 миллиард сом ирригация тутумун жакшыртууга, калганы дыйкандар менен фермерлерге 3 жылдык мөөнөткө насыя берүү үчүн бөлүндү. Бул да болсо өлкө аймагында кымбатчылыктын алдын алуу максатында аткарылып жаткан жумуштар. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион. Мына ушундай маалыматтар менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Студияда мен Айбек Исабеков болдум. Демалуу күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.